Жаңы жыл жакындап келе жатат. Жана аны менен бирге ар бир адам жаңы жыл алдындагы кимге кандай белектерди берем деген сыяктуу жагымдуу жумуштарга туш болот. Азыр дал ошол белектерди тандоо маалы. Жаңы жылдык белектерди азыр даярдабасак, анда качан даярдайбыз? Өзүңүздөр билгендей, жаңы жылдын алдында көптөгөн дүкөндөрдө чоң арзандатуулар же акциялар өткөрүлүп, сатып түгөтүүлөр кызуу жүрүп жатат. Бүгүнкү чыгарылыштын спонсору Бишкектеги Apple техника дүкөнү iStore. Ал Apple продукциясынын толук линейкасын, ошондой эле кошумча түзүлүштөрдүн, гаджеттердин жана аксессуарлардын чоң ассортиментин сунуштайт. Ал эми жаңы жылга карата iStore жаңы жылдык кереметтердин мезгили деген акциясын баштады. Катышуу жөп-жөнөкөй. Декабрдан баштап 2022 жылдын 3-январына чейин дүкөндөн 12 000 сомдон өйдө суммага соода кыласыз. Ошондо сизге купон берилет. Аны толтуруу менен сиз акциянын катышуучусу болосуз. Ал эми розыгрыштын жыйынтыгы Instagramда iStore'дун расмий баракчасында түз эфирде көрсөтүлөт. Толук маалымат алуу үчүн роликтин астындагы шилтемени басыңыз. Биздин электрондук санариптик доордо албетте гаджеттер эң пайдалуу, ыңгайлуу жана универсалдуу белек болору шексиз. Алар биздин жашообузга терең кирип, алардын жардамы менен биздин жашообуз алда канча ыңгайлуу жана жагымдуу болуп калды. Ошондуктан кандайдыр бир гаджетти белек катары алсаңыз, анда жакындарыңыздын маанайын көтөрүп, аларды ыраазы кылган болосуз. Карага сиздер үчүн жаңы жылдык эң сонун белек боло ала турган 10 көрүнүктүү гаджет тандап алды. Xiaomi Mi Band. Кимдерге ылайыктуу? Бардыгына. Инелериңизге, эже карындаштарыңызга, алардын ата-энелерине. Fitness Tracker Xiaomi Mi Band бул бир эле спортту сүйгөндөр үчүн гана эмес, ошондой эле ар бир заманбап адам үчүн эң сонун белек. Fitness Tracker телефонго Mi Fit мобилдик тиркемеси аркылуу туташат. Синхрондоштуруудан кийин ал жерде девайстын ээсинин физикалык активдүүлүгүнүн статистикасы пайда болот. Браслет жүрөктүн кагышын өлчөйт, уйкуну көзөмөлдөйт, экранда спорттук жетишкендиктер тууралуу статистиканы жана эскертмелерди көрсөтүп турат. Фитнес мүмкүнчүлүктөрүнөн тышкары Mi Band смартфондогу эскертмелерди да көргөзүп, жана музыканы башкарууга мүмкүнчүлүк берет. Эффективдүү фитнес трекердин баасы дагы жеткиликтүү. iOS жана Android тутумунда иштей алат жана эч кандай зарядтоосуз дээрлик 2 жумага чейин жүрө алат. Apple AirPods. Кимдерге ылайыктуу? Жашоосун музыкасыз жана чексиз телефон сүйлөшүүлөрсүз элестете албаган эң жакын адамдарыңызга. Көп учурда музыка сүйүүчүлөр мындай нерсени сатып алууну улам кейинкиге жылдырып, дайыма эле өзүн ыраа көрө беришпейт. Ошондуктан мындай белекти тартуулоо алар үчүн күтүлбөгөн жагымдуу сюрприз болот. Девайстын жардамы менен музыка угуп эле чектелбейсиз. Муну менен эле тим болбостон, башка нерселерди кылып жатып, колуңузду колдонбой эле телефондо да сүйлөшө аласыз. AirPods жакшы ызымсыз наушниктердин бири. Ал функционалдуу, ыңгайлуу жана стилдүү. Алар кино көрүп, музыка угууда кошумча эффект берүү үчүн мейкиндикте үн технологиясын колдойт. Интенсивдүү машыгуу учурунда да жамгырга жана терге туруктуу. Алар бир зарядтоо менен 6 саатка жакын иштей алат жана футлярдан кайра заряддалуу менен 30 саатка чейин иштешет. AirPods Apple'дын техникалары үчүн атайын иштелип чыккан, бирок Android гаджеттер менен да иштей берет. Биз AirPods'ту бардык наушниктерден мыкты деп айтпайбыз, бирок алар албетте белек үчүн эң жакшы варианттардын бири. Powerbank. Кимдерге ылайыктуу? Powerbank бул жаңы жылга эң сонун белек. Ал бардыгына пайдалуу болот. Дайыма байланышта болуу үчүн аны ар дайым жаныңызда алып жүрсөңүз болот. Саякатка чыкканда, бир жактарга барганда да жаныңызда жүрөт. Бардык гаджет сүйүүчүлөр үчүн ылайыктуу. Бул түзүлүштө энергиянын көп запасы бар. Аккумулятор саякат куржундарга, шаардык рюкзакка же кийимдин чөнтөгүнө оңой эле батат. Сиз каалаган убакта андан смартфонуңузду, планшетиңизди же башка шайкеш түзүлүшүңүздү зарядтай аласыз. Powerbanktер ар кандай дизайнда жана өлчөмдөрдө болот. Биз сизге кубаттуулугу көп жана заманбап интерфейстеги моделди тандоону сунуштайбыз. Бир аз аракет кылып жакшы powerbankти тандоо менен сиз жакын адамдарыңыз үчүн эң сонун белек жасаган болосуз. Эгерде сиздин жакындарыңыздын арасында гаджеттерди үйдөн тышкары активдүү колдонгон жана натыйжада дайыма бош розетка издеп жүргөн адам болсо, анда анын жашоосун жеңилдетип, ага жакшы powerbank белек бериңиз. Bluetooth колонкалар. Кимдерге ылайыктуу? Өзгөчө жаштарга ылайыктуу, бирок дээрлик ар бир адамга кереги тиет. Анткени көп эле адамдарда кечелерге жана иш-чараларда, ошондой эле достор менен бирге жүргөндө жогорку сапаттагы музыка уккан жагат. Bluetooth колонкалар дагы көпкө чейин модада кала берет. Анткени бул сиз каалаган жерде алып кете ала турган супер универсалдуу жана ыңгайлуу түзүлүш. Колонканы балдарга да, чоңдорго да белек катары бере берсе болот. Алар аны сөзсүз түрдө колдонушат.
Бюджетиңиз аз болсо да, ошол суммага белгилүү брендтердин техникасын оңой эле таап алсаңыз болот. Бул аппарат бардык музыка сүйүүчүлөргө жана музыка менен эс алууга ылайыктуу. Бул белектин жардамы менен дачада, тоодо иши кылып каалаган жерде кече уюштурса болот. Nintendo Switch OLED кимдерге ылайыктуу? Жигитиңизге белек кылсаңыз болот. Ошондой эле бир тууган байкелериңизге жана кичүү энелериңизге ылайыктуу. Тактап айтканда, оюн ойногонду жакшы көргөн бардык адамдар үчүн. Бул чөнтөк консол кубаттуулугу боюнча үйдөгү приставкаларга караганда төмөнүрөөк. Бирок дал ушул консолдо гана Nintendo оюндарынын бестселлерлери бар. Алар The Legend of Zelda, Breath of Wild жана Super Mario Odyssey. Мындан тышкары, Switch'ти үйдөгү чоң сыналгага туташтырса дагы болот, ошондой эле аны орнотулган дисплейди да колдонсо болот. Консолдун жаңыланган версиясында жаратуучулар OLED экран сунушташат, анда сүрөттүн сапаты мурунку моделден кыйла жакшыртылган. Дисплей сизди таасирдүү контраст жана бай көркөм түстөр менен кубандырат. Жакшыртылган версиясы мурдага караганда көбүрөөк эс тутумга ээ болду. Эми оюндарды орнотуу үчүн 32 гигабайттын ордуна 64 гигабайт орун бар. Эс тутумду micro SD картасы менен кеңейтүүгө болот. Ошондой эле комплектте жөнгө салуучу тирөөч да кошо берилет. Анын жардамы менен консолду столдун же башка нерсенин үстүнө орноштурууга болот. Док станциясында USB, HDMI жана LAN порттору бар. Башка консолдордо, мисалы PS4 болгон учурда, бирөө менен чогуу ойноо үчүн сиз баасы 4000 сомго жакын башка геймпадты сатып алышыңыз керек болот. Ал эми Switch болсо өзүнүн атаандаштарынан айырмаланып, дароо 2 толук кандуу контроллерди сунуштайт. Ал эми андагы бардык негизги оюн коллекциясы жалгыз ойногонго дагы, ошондой эле биргелешип ойногонго дагы негизделген. Ошол эле учурда Switch ойноп жатканда ар бир жуп өзүнө ылайыктуу форматты таба алат. Кээ бир адамдар консолду сыналгыга туташтырып, аны PS4 же Xbox One сыяктуу ойногусу келет. Кимдир бирөө тескерисинче кереметке приставканын экранын коюп, жатып алып ойноону туура көрөт. Ал эми Joy-Con'дарда, Nintendo Switch'теги контроллерде орнотулган гироскоптордун аркасында өзгөчө активдүү ойногон достор үчүн бейпиркеч чыныгы спорттук жарыш кечесине айланат. Sony PlayStation 5 кимдерге ылайыктуу? Үй-бүлөңүздөгү эркек аттуулардын бардыгына. PlayStation 5 биринчи приставканы алууну каалагандар жана эски үлгүдөн жаңы моделге өтүп, 4K чечиммен ыңгайлуу ойлонууну каалагандар үчүн идеалдуу вариант. Түзүлүш эки версияда жеткиликтүү. Blu-ray диски менен стандарттуу модель жана дисксиз Digital Edition модели. Консолдо абдан тез иштеген 825 гигабайттык SSD бар. Ал иштеп чыгаруучуларга дээрлик байкалбаган жүктөөлөр жана өтүүлөр менен чоң локацияларды түзүүгө жардам берет. PlayStation 5 процессорунун кубаттуулугу консолдун мурунку муунунда болбогон өтө таасирдүү көрсөткүчтөргө ээ. Мисалы, жогорку детализация жана укмуштуудагы визуалдык жана үн эффекттери. AT&T компаниясынын изилдөөсүнө ылайык, АКШда көпчүлүктүн эң көп күткөн жана каалаган белеги бул PlayStation 5 болгон. Компания Amazon Check.com сайтындагы трафикти талдоодон кийин ушундай жыйынтыкка келген. Уюмдун кызматкерлери 90 күндүн ичинде суроо талаптардан алынган маалыматтардан анализдеп, төмөндөгүдөй болжолдуу жыйынтыктарга келишкен. Биринчи орунда Sony компаниясынын эң акыркы консолу PlayStation 5, ал эми экинчи орунда телевизор турган. iPad Air 2020 кимдерге ылайыктуу? YouTube жана телешоуларды көргөндү жакшы көргөн жакындарыңыздын бардыгына. Сонун дисплейи бар жеңил, ичке жана мыкты планшет контент керектөө үчүн идеалдуу түзүлүш. iPad Air менен сүйүктүү оюндарыңыз жана тасмаларыңыз ар дайым кол алдыңызда болот. Бул планшетти оңой эле окуу жана иштөө инструментине айландырып алсаңыз болот. Ал үчүн Apple Pencil калемин сатып алып, App Store дүкөнүнөн кеңсе тиркемелерин орнотконуңуз жетиштүү. Планшеттин өндүрүмдүүлүгү абдан жогору, аны менен сиз тиркемелерди үзгүлтүксүз иштетип, талап кылынган оюндарды ишке киргизип, ар кандай редакторлорду колдонуп жана каалашыңызча интернетте отура аласыз. 4-мундагы iPad Air 10,9 дюймдук дисплейи, 2360 × 1640 пикселдик чечими жана күчтүү A14 Bionic процессору менен мактоого татыктуу. 7 мегапикселдик алдыңкы камерасы видео чалуулар үчүн абдан ыңгайлуу. Ал эми 12 мегапикселдик арткы камерасы 4К чечими менен сонун сүрөттөрдү жана видеолорду тартса болот. Аккумулятору 10 саат бою автономдуу режимде Wi-Fi аркылуу видео көрүп же браузердин иштөөсүнө мүмкүнчүлүк берет. Курбулардын арасында бир гана Dyson жөнүндө талкуулар. Кимдерге ылайыктуу? Сүйүктүүңүзгө, эже карындаштарыңызга, апаңызга. Сүйгөн кызыңыз үчүн идеалдуу белекти тандоо өтө оор жумуш болушу мүмкүн. Мындай ойлонуп көрсөңүз, жакын адамыңыздын бардык нерсеси бар. Ал эми сиз бере турган белек сөзсүз түрдө зарыл, персоналдуу жана анын ээсинин жашоосун жеңилдете тургандай болушу керек.
Биз дагы кошумчаламакчыбыз, ал белек технологиялык жана анын кыялын ишке ашыра тургандай болуш керек. Мисалы, ал кыял күн сайын идеалдуу чач жасауга болушу мүмкүн. Мындай кыялдардын ээси болгон аялдардын негизинен бош убактысы абдан аз. Ал эми ар убакта тыкан жана жакшынакай келбетте болуу алар үчүн маанилүү. Ал үчүн бизге чач жасалгылоо процессин жеңил, тез жана коопсуз кылуучу, жумушубузду жеңилдеткен, заманбап, мурдагы чачка кам көрүү каражаттарынан айырмаланган технология жардам бере алат. Бул азыркынын жана келечектин технологияларынын бири болгон Dyson. Dyson фирмасынын чач жасалгылоочу түзүлүштөрүнүн мисалынан пайдаланып, биз заманбап аялдарга кандай акыркы жаңы технологиялар жардам берип жатканын жана идеалдуу чач жасалгасы жөнүндөгү кыялдарды ишке ашыруу үчүн канча билим, инновация, убакыт жана прототиптер талап кылынганын талдап чыгабыз. Бир караганда, дүйнө жүзү боюнча Dyson техникасына болгон кызыгуу акылдуу PR стратегия болду. Актрисалар, атыктуу стилисттер, дүйнөгө белгилүү болгон кыздардын баары бир добуштан Dyson'дын сиздин чачыңыз үчүн эң сонун бир түзүлүш экендигин белгилешүүдө. Мунун себебин аныктоого аракет кылып көрөлү. Dyson фени жеңил, компактуу жана укмуштуудай натыйжалуу. Санариптик башкарылуучу мотор жана орнотулган температура сенсору анын негизин түзөт. Ал секундасына 40 жолу абанын агымын температурасын өлчөп, ашыкча ысып кетүүдөн чачтын бузулушун сактайт. Натыйжада чач фенден эч кандай зарар көрбөйт жана өзүнүн табигый жылтырак өңүн сактап калат. Air Multiplier технологиясынын жардамы менен аба фенден 3 эсе көп чыгарылат. Кадимки чач кургаткычтардан айырмаланып, суперсоник чачты бир топ тез кургатат. Бул температуранын эсебинен эмес, аба агымынын күчү менен ишке ашат. Жалпысынан 4 температуралык режим бар. Алардын ичинен 3-өө аба агымынын ылдамдыгы режими жана ошондой эле cold shot функциясы. Белгилей кетчү нерсе, фендин саптоолору колдонуу учурунда ысыбайт жана аларды кармаганда муздак бойдон калат. Фен биздин угуу жөндөмүбүзгө да өзгөчө сезимтал болуп түзүлгөн. Аэроакустика тармагындагы инженерлер аппараттын үн сапатын оптималдаштыруу үчүн иштешкен. Мотордун канатчасы 11-дин ордуна 13 жазы тетик менен жабдылган. Бул бизге жагымдуу үн жыштыгын камсыз кылат. Ал эми туткадагы кыймылдаткычтын абалы кошумча ыз чууну изоляциялайт. Dyson'ды түзүү учурунда компаниянын инженерлери 4 жылдын ичинде анын 600 прототипин түзүп, 100дөн ашык патентти каттоодон өткөргөн. Моменталдык сүрөт чыгаруучу Instax камерасы. Кимдерге ылайыктуу? Сүрөткө тартканды жана сүрөткө түшкөндү жакшы көргөн эже-сиңдилериңизге, карындаштарыңызга. Мүмкүн болгон белектердин тизмесиндеги биздин абсолюттук фаворит бул моменталдык сүрөт чыгаруучу Instax мини камералары. Эмне үчүн Instax камераларын баары жактырат жана эмне үчүн алардын популярдуулугу күн сайын өсүп жатат? Жооп жөп-жөнөкөй. Заманбап аппараттар менен сизге бир нече секунданын ичинде жаркыраган жана так сүрөткө ээ боло аласыз. Ошол эле учурда кээ бир модельдерде басып чыгаруудан мурун сүрөттү түзөтүп, популярдуу фильтр жана эффекттерди оңой колдоно аласыз. Элестетип көрсөңүз, жаркыраган атмосфералык сүрөттөрдү тартуу, ага кол коюу жана аны сүйүктүү адамыңызга эстелик катары белекке берүү сонунда. Анда Fujifilm Instax камерасын азыртадан тандап сатып алыңыз. Камера ар бир майрамды толуктап, жаркын көз ирмемдерди көп жылдар бою эсиңизде сактоого жардам берет. Instax Mini 11 легендарлуу Mini 9-дун жакшыртылган версиясы 5 түрдүү түстө жеткиликтүү. Камера автоматтык жаркылдоо, автоэкспозиция режими жана селфи үчүн ыңгайлуу режим менен жабдылган. Мини форматтагы Instax камераларында фотокарталардын өлчөмү 62 мм-ден 46 мм-ге болот. Мындай чөнтөк форматындагы сүрөттөрдү капчыгыңызда ыңгайлуу сактай аласыз. Биз ошондой эле аларды коллекциялоо ыңгайлуу болуш үчүн стилдүү фотоальбомдорду сатып алууну сунуштайбыз. Электрондук китеп. Кимдерге ылайыктуу? Китеп окууну сүйгөн бардык жакындарыңызга. Китеп окууну сүйүүчүлөр классикалык китептерге караганда электрондук шаймандарды көптөн бери жактырышат. Эң жакшы варианттардын бири автономия деңгээли төмөн жана көздү тез чарчатуучу телефон же планшет эмес, букридерлер. Китеп сүйүүчү үчүн эң керектүү белек китеп гана болушу мүмкүн, ал эми аябай көп китеп болсо андан да жакшы. Электрондук китеп бул каалаган бош убакытта китеп окууну сүйгөндөр үчүн идеалдуу чечим. Bookreader каалаган форматтагы текстик файлдарды ачууга, интернет аркылуу китептерди таап жана жүктөп алууга, бүтүндөй китепкананы сактоого жана жарыктын аз шарттарында сүйүктүү чыгармаларыңызды окууга мүмкүндүк берет. Ал эми сөздөрдү экранда жөн гана бөлүп көрсөтүү менен англис тилинен орус тилине жана тескерисинче которуу функциясы Шекспир менен Байрондун чыгармаларын оригинал тилинде окууну жеңилдетет. Электрондук китеп каалаган чөйрөдө жана көзгө зыяны жок окуу үчүн шарт түзөт жана смартфон менен бүтүндөй китеп шкафынын ордун алмаштырат.
Электрондук китептердин да көптөгөн модельдери бар. Мисалы сиз 10,3 дюймдук жана көп эс тутуму бар Onyx Book Note 3 электрондук китебин белекке берсеңиз болот. 10,3 дюймдук дисплейи бар премиум модель аны окуу үчүн гана эмес, жумуш үчүн да колдоно тургандар үчүн ылайыктуу. Мисалы, иллюстрацияларды, чиймелерди жана диаграммаларды түзүү жана түзөтүү үчүн да колдонсо болот. Окурман комплект менен келген стилусту колдонот. Башка өзгөчөлүктөрүнө күчтүү процессор жана 4 гигабайт оперативдүү эс тутум, 64 гигабайттык сырткы эс тутум жана бир зарядда 1,5-2 айга жете турган 4300 мАh батарея кирет. Бул электрондук китептин артыкчылыктары Full HD менен салыштырууга боло турган жогорку резолюцияны, 7 мм калыңдыктагы корпусту жана орнотулган диктофонду камтыйт. Китептердин жана тексттик документтердин, аудио жана сүрөттөрдүн популярдуу форматтарын окуйт. Ал тургай аппаратты кулпулоо үчүн манжа изинин сканери дагы бар. Карагат командасы сизди кирип келе жаткан жаңы жылыңыз менен куттуктап, сизге жана сиздин жакындарыңыздарга баардык жакшылыктарды каалайт. Жаңы жыл бир гана жакшы жаңылыктарды алып келсин. Көрүшкөнчө.